Урматтуу достор, туугандар, дагы биз бир бакка, жаңы бакка кирип келдик. Шабдоолуну мен баягы Бул бак ушул кайрылы Мамажанда ушундай полукарлик жарык берип бак. баягы предварительный Биякта мына элдер келе атышат. Буюрса семинарыбыздын жазгы боло элек, бирок ошону экинчи бөлүгү дагы уланып атат. Талаада полукарлик кара суга эң ылайык келген гала алмасында турабыз. Буюрса бактын ээсинен жакшы маалыматтарды алып беребиз. Туугандар качан эгилди, көчөтүн кимден алган, кайсы жылы эгилди, кантип бутап атат, кандай кылып атат. Буюрса колуна келишинче маалыматтарды алып беребиз. Пинклейди канча төп эккенлигиңиз? Ушул абал болгон болсо, азыр уже башкадан этаждагы мына 2 жобон турат дейли. Бирөөнү лидер кылабыз деген болсоңуз. алдын ала айтып коеюн, келиңиздер. Ассаламу алейкум. Ушул алма максатта мөмөгө гана көңүл бургула, башка жактара көңүл бурбайлы койгула. Карамай жок, мен максат көтөлүк. Бияка өтүп алсаңыз. Урматтуу достор, мынакей ушул Матазака, ассаламу алейкум. Ушул бак кайсы жылы эгилген, кандай эгилген, көчөтүн каякта алгансыз, кантип карап атасыз, ким бутап атат, эмне сорттор эгилген, ошол боюнча маалымат берип койсоңуз кенен. Канчадан түшүмгө кирдиби, саттыңызбы, жем сатасызбы? Бүт ошолор тууралуу. Алейкум ассалам, Руслан. Жакшы. Келиңиздер. Балбандар, келиңиздер. Хуш келипсиңер. Бул бак 2023 жылы ошол силердин Лидер Агро фирмаңардан алынган MM106 подвоюндагы Галавал деген сорт. Бул Галавал деген бул биздин шартка аябай ылайыктуу деп ошол сиздердин ошол айткан кеңешкер боюнча эккенбиз. 4 эгүү системасы 4/2. Анан бунун бушат турган мезгили былтыркы жылы, бул эми 3-чү жыл болуп атат. Кудай кааласа быйыл мөмөгө коюлуп атат. Бираздан. Буга чейин ошо форма берүү максатында гана иш алып барылып аткан. Анан эң негизгиси бул бушат турган мезгили бышырып көрдүк 5-10 августтарга бышат экен. Анан даамын татып көрдүк, аябай жакшы, ширин даамы аябай жакшы экен, жакты. Анан эми бул жерге 1 гектар ашыгыраак жер 1300 түп алынган Галавал. Андан сырткары ошол үйгө эккенге деп мына бул шабдооллар, анан бир 10 түп груша нактеп коебуз. Бир 10 түп пинкледи бизге да аябай жакшы отурат экен. Андан кийин бир 2 жыл, экинчи жыл болуп атат. Свитледи деген ошо силерден алдык. 10-сентябрларга бушат деп атасыңар. Былтыры бир аз алды. Анан аябай сонун жылаңач шабдоол экен. Сонун. Кайсы айда бышты бул жерде? Сентябрларга барып калды. Бирок баягы аз алгандыктан эртерээк эле бала чака демеп койду да. Бирок ошол эң негизгиси силерден алган сорт өзү айтканыңар боюнча чыгып атат да. Мага ошонусу жагып атат. Анан ушул 1300 түптөн эми Кудайдын кудурети менен ушу толук көктөдү. Анан эми бул жерде дагы бир айтып кое турган нерсе. Кантип карап атасыз, эмне кылып атасыз? Кароо боюнча айтып кое берейин эми. Силер жана семинарда эгүү жолдорун көрсөттүңөр го. Ооба. Ар биринин түгү 70-80 сантиметрден казылган. 1300 түптүн ар бири жанагы экскаватор 7 айлык деп коебуз го, ошо менен каздырып, ушу жерге 4 евро КамАЗда койдун чириген көңүн алып келип, ушунун түгүндө ар биринде 4 челектен көң бар. Бирок ал 4 челекти бир салынган эмес, салынып, анан тупурак, анан баягы слой болуп, баягы орусча айтканда. Анан бирок тамырга тийген эмес, ошол эле мезгилде 1 килограммдан фосфор, аммофос 300 грамм, 150 граммдан калий. Анан эми бул айтылган нерселердин баары жогун ушул даражага келишке мен устазым, Белек устаздын аябай эмгеги чоң. Анан ошол устаздын айткан көрсөтмөсү менен иш болуп атат. Анан айтып кое турган нерсе,
Бул эми мен алма жөнүндө айтып атам. Эгип атканда бир гана мүмкүнчүлүк, бул өтө чоң мүмкүнчүлүк. Түгүнө азыкты берип калуу экен да. Ошо түгүнө жанагыны берип калбадыңбы, ал ушул 20 жыл болобу, эми 25 жыл деп айтылып атат, эми аны кароодон болсо керек. Ошончо жыл сенин мээнетиң мындай бир текке кеткендей болуп калат экен да. Бир кадам мүмкүнчүлүк ошону берип калыш керек экен. Мен кайра мен сурай бердим да, ошондой кылбасамчы, бизде ошондой суроо бар го. Мындай кылсамчы, биздин эң жаман сурообуз ошол экен. Анан менин иним дагы менен бир жыл мурда экти эле, Руслан көрсөтмө берип. Анан ушул сортту тандаганга дагы Руслан бизге мына биздин шартта ысык 750 метр деңиз деңгээлинен. Ушул галабал гана туш келип атат, анан пинкледи. Пинкледи эки алма. Жана айтты. Анан ошондо ошол иним айтты да. Эгер ошону кылсаңыз эң болбосо экпең деп койду. Анан мен ошону кылдым да. Эми элестеткиле $1000 өзү бир 100 миңге жакын акча ошол көңдүн өзүнө кетти. Эми калганын элестете бергиле. Анан эгер аны бербесем, анда мындай болмок эмес. Же кылбаш керек экен, кылдыңбы? Караш керек экен. Чыдап. Анан ошол эми акыркы бир суроо. Элдер эме кылып атышат. Бакка беде эксем не болот деп сиз беде эгип койсуз да. Ушул боюнча эми мындай да. Эми китепте жазылганда таза кармаш керек дейт. Мен таза кармайм деп 2 жыл ушул жерде аябай кыйналдым да. Анан мен беде эктим, болгондо да жея. Бир жүрүм. Анан мунанын түгүнө эртең тапка келгенде фрезер жүрөт. Мен муну эккенде биринчи жылы сууну деле этият кылыш керек экен. Сууну көбүйтсө да казалдайт экен. Фрезерлер жүргөндө ушуга 4, 5, 6 жол деле жүрө берет эле. Мен ошондой пейлим бар. Кээде кызыганда түнү деле жүрө берет болчумун. Мына дастандар көрүп сиз сал мындай рагы кестеп кичине башында айткан, мына Белек устаз да башында мени зоро кабыл алган. Сиз сал акылыңыз жайында эмес экен депчи. Мен иштегенде ошондой, эми бирок кылгандан кийин кылыш керек экен да. Көрсө мен туура эле кылган экенмин. Анан эми мен баягыда айттым го сиздерге. Бакты кылганда кыл. Багбанчылык бул түгөнбөгөн, бул ушундай бир илим экен. Анан мен китеп ал деп, мен Руслан мени көргөндө качат эле. Китеп алып бер, мен окуйм деп. Анан кийин Белек деген живой китеп таап алдым. Анан бул кишиден кайсы маалда сурасам, устаз айтып берет. Анан бирок ошол эле мезгилде мен соц тармактардан башкаларды деле көрөм, салыштырам. Бирок келип эле баары устазга такалып атам. Анан соц тармакта бая айттым эле, ушул каерде мөмө ала турганын билбегендер кесет экен да. Ошолорду көргөндө анан же айта албайт экенсиң бирөөгө, ошолорду туурагандар бар экен. Эми бул туура эмес болуп калат да. Кичине багбанчылыкта да билими барлар ээрчисек, мен айтат элем. Анан эми быйылкы жылы түшүмгө кирет, Кудай кааласа, бирок баягы коммерциялык максатта эмес. Анан кийинки жылдан Кудай кааласа түшүмгө ушу Белек устаз айтып атат, ошо түшүмгө кое беребиз деп атат. Азыр эми баягы жалпак тил менен айтканда ушул алмаларды таптоо мезгилиндебиз да. Ошол. Силерге да рахмат. Беде боюнча бул жерде беде боюнча начар баягы ото чөптөр болот го, ашыкча жанагындай. Ошолорду чыгарбаш максатта эккенмин. Буну мен убагында ооруп даярдап, буга эч кандай тиешеси жок. Мунунчу, мына жерден мына азыр быйыл мына дагы кичине алыстайт. Эгер керек болсо, бу жерде беде роль ойнобойт, ал экинчи планда. Муналар деле бузулуп кете берет. Анан бул мына азыр улай болбойт, курукчулук. Анан эң негизгиси таза турат экен. Мунун ордуна эгер кылбасам тикен чыгат эле да. Эми ошол тикенди аны эми жок дегенде муну мен бирөөнү оруп кет десем сүйүнүп жүрүп оруп кетет. Бирок бул убактынча 1-2 жылдан кийин бул өзүнөн өзү жок болуп кетет. Эми аны бирок мен муну эк деп айта албайм. Эгер өзүнө ишенгендер болсо эгип убагында тарбияласын. Сизден башкасына сунуш бербедик. Жок, ошону туура, бирок ошондой эми. Өзүбүзгө сунуш бербейбиз да. Анан эми жана да айттым эле, ушу Белек устаз өзүңүз
улантып коелу анда. Эме ушул 5 түптүү калган, мисалычы. Бул жаш лабреска болгон эмес да. Ооба. Бул эми 106 тамыр. Мына 5 түп менен мыналардын айырмасын байкап атасыңарбы? Мыналар бөлөк, мына бөлөк болуп турабы, кесүүсү? Бул эми 106 тамырда баягы жогоруда айтып өткөндөй. Эми буга баягы М9 тамырдагы дай мамилени кылбайбыз. Себеби биринчиден баягы айттык го, скелеттик бутактар болбош керек М9да депчи. А 106да бул зарыл нерсе. Эгерде биз ошол мөмө прутиктерин эле койгон болсок 106га, биз бул тамыр күчтүү болгон үчүн дайыма өсүм бизди кыйнай берет да. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө скелеттик бутактарды дейбиз го, баягы правилалар бар. Этаж кылмай. Ошол этаж маселесине дагы токтолуп кетели. Этажды биз кылганыбыз туура эмес. Себеби бизге боштуктан чыккан бутактарды коюп кете беришибиз керек. Сөзсүз баягы картинадагыдай, китептегидей болушу шарт эмес. Экинчиден биз сортко дагы маани беребиз. Гала сортубуз бул чем чифтерге караганда 2 эсе күчтүү өсүүчү. Анан баягындай дүмүрчөктөргө мунун берген эмеси, реакциясы жакшы эмес. Мисалы, чифтерде ошол дүмүрчөктөрдү коюп, дейли спуровый сортторду койгон болсок, буда койсок эмедегидей натыйжа бербейт. Демек ошол сорттордун өзүнүн характерине карап дагы өзгөчөрөөк эмени тандашыбыз керек болот да. Азыр эми ушунун мисалында кичине бутону бутап койсок боло береби? Ооба, сөз. Ушундай кылайлы. Ооба. Азыр эми ошол биринчи этажыбыз деп көрели. Ошол биринчи этажыбыздан баштайлы. Бул тик бараткан үчүн муну алабыз. Эгерде мындай кылсак деле болмок. Бирок бул жерде бутагыбыз кыскарып кеткен үчүн бул жерге келген азык буга кетпей эле кайра муну өсүүчү кылып тура берет кайра элечи. Ошон үчүн бияка чыккан деле бизге керексиз болуп турат. Себеби бутактарыбыздын аралыгы болуш керек. 50-40 болупчу. Ошондуктан муну түбүнөн алабыз. Тандоо бар. Ооба. Түбүнөн алабыз, бирок баягы тез мөмөлөтүү максатында биз короткий кеспейбиз эч качан. Керексиз болсо деле учунан гана кыскартып турабыз. Ошол жетиштүү болот. Бутактарыбызды таанышыбыз керек болгону биринчи мөмө бүчүрлөр таанышыбыз керек. Мөмө бүчүрлөр булар азыр бизде ушул денеде турган ушулар болот. Экинчилери мөмө прутиктери мынакей. Бул узун болот. Бул башынан мөмөлөйт, 2ден 3 алмага чейин кармайт. Булардын жакшы жагы, булар эч качан өсүүчү эмес. Өсүүчү болбойт дагы, бизге дайыма өзүнө өзү мөмөнүн салмагы менен ийип алып туруп эле мөмөнү бере берет тынымсызчы. Ошондо бул ылдыйда турат өтө. Алдык, учунан токтоттук. Эгерде дагы айта кетчү нерсе, ушул сыртка бараткан скелеттик бутагыбыздын учунда мөмө бүчүр болгон болсо, биз сөзсүз алып коюшубуз керек. Себеби биздин баягы болжолдогон расчетубузду бузат да бул. Ийип кетипчи. Мөмө бүчүр болсо деле алып коюшубуз керек. Себеби бул кийин ийип таштайт да. Багыттоочу болуп атат да, направляющий болуп атат. Бул ийип кетсе, биздин расчетубуз бузулуп калат. Ошону таанып туруп, биз сөзсүз алып коюшубуз керек. Бул өтө маанилүү, бул формированияда. Мына бутагыбызды деле ошол мөмөнү тез бүчүр чыгара турган абалда кесебиз, учтарынан кесип коебуз. Бирок азыр бул тик баратат. Эгер биз кайра горизонтал кылып алып кетишибиз керек болгон болсо, кайра бияктан кесишибиз керек болчу да. Бирок ошондой кылсак биз бактын ээсин түшүмдөн дагы аркага тарткан болобуз. Ушул маанилде кетет. Азыр ушул өзүнүн абалынан келип чыгып кесип да. Булар дагы бизге өсүүчү болуп бербей турган бутактар. Орунсуз жерде тик болуп турган болсо деле кийинки боло турган абалын эске алып туруп буларды калтырабыз. Мына жерде мөмө бүчүрү бар экен, ошого кайтарып койсок боло берет. Лидерде деле барып туруп ишкерип кетип атпайбы? Ошол сыяктуу скелеттик бутактарда деле ошол эгер ошондой шанс келип калган болсо, сөзсүз түрдө ичке бурганыбыз бизге пайда келтирет. Азык келип кысылат, натыйжада бул жерде мөмө бүчүрлөр
пайда болушу тездейт. Ушундай жерге келели. Бул бизде ашыкча болуп атат азырчы. Ашыкча болуп атат. Бирок биз ушудан дагы пайда алыш максатында 2 жылдык эмес, 3 жылдык эмес, ошол 1 жылдык бөлүгүндө кыска кесүү менен, мындай кыска кесүү менен бул жерде мөмөлөрдү пайда кылып алсак болот. Будан чыкканды жайында, жазында дейли, ошол 10-15 сантиметр болуп 3-4 бутак чыкканда керексизин алабыз. Керектүү сөзсүз түрдө бир прутик берет. Ошого калтырабыз. Бул деген блокировкасы менен дегенге жатат да. Бая айтып өткөндөй, ошол учунан мөмөлөп ийет, ошол боюнча калат. Азыр мына бутагыбыз ашыкча болуп атат. Мөмөсү бар экен, бирок ката болгон үчүн биз 4 мөмөгө кызыкпай эле ушул жаш учурунда эле алып койгонубуз туура болот да. Азыр уже башка көрүнүш пайда болот бу жерде. Анан мына бутагыбыз негизи бизге керектүү бутак болуп атат. Бирок диаметри 2 эсе 3 эсе ичке. Бул да тез мөмө пайда кылсак деле кийин көтөрө албай сынып кетиш коркунучу болгондуктан биринчи бул бутакты кубаттандырыш максатында. Экинчиден кайра эле ошол дагы денеден баштап бияка чейин мөмөнү ушул денеде толтуруш максатында кесебиз. Азыр ушул жерде кол менен таразалоо деген түшүнүк бар. Серпилгичтигин көрдүңүздөр азыр? Серпилгичтиги. Бул ар бир 5 сантиметр кыскарткан сайын же 10 сантиметр кыскарткан сайын өзүнүн кубаттуулугун ашырып бара берет. Уже серпилгичтиги азайып атат, кубаттанып атат. Ушул норма болот. Скелеттен келаткан бутактар жамбашта ушундай абалда болгон өтө сонун бизге. Муну бизге дарак өзү айтып атат. Дейли мына жалбыракты көргүлө. Жалбырактагы линиябыз, негизги линиябыз скелеттик бутак деп элестеткен болсок, демек ушудан жамбаш тараптарына чыгып аткан шактар мыналар болуш керек. Мынакей. Ушундай элестетсеңер болот, мынакей. Мындай койгондо жогору жагындагы күндүн нурун тоскондо алабыз, түбүндөгү күн тийбегенди алабыз. Эгерде ушул жерде бутагыбыз түбүндө болгон болсо алмакпыз, тик кетип аткан болсо алмакпыз. Буну ошол көп узун кое албайбыз, себеби келатып туруп азык бөлүнгөндөн кийин биздин бул жактагы мөмөлөрүбүзгө азыктын келиши кыйын болуп калат. Ушул скелеттик веткадан бери жылган сайын мөмөлөрүбүздүн сапаты начарлайт. Ошондуктан биз основной негизги бутакка жакын кылып кете беребиз буягынчы уже. Бара-бара өсүм күчөп атат, демек дүмүрчөктөрүбүздүн размери дагы эме болуш керек. Кыскарыш керек. Бул жерде баягы көрүнүш. Бизге негизи бул жерден кессек болмок, бирок тормузга бар экен бул жерде, ошол серпилгичтиги жакшы эле. Быйыл дагы жонорот, ошо менен өзүнө ылайыктуу болот. Бул бутагыбыз өтө тик баратат, бирок бул жерде боштукту эске алганда биз дүмүрчөк коюп, майда мөмө бүчүр чыгаруу максатында дүмүрчөк коюп кесебиз. Эгер ушул бутагыбыз тик турган болгондо муну түбүнөн алмакпыз. Бир аз боковой жакта турган үчүн коюп кое беребиз. Бир өсүүчү, бир плодовый прутик берет деп үмүт кылабыз. Эгер бербесе алып салабыз. Кайрадан баягы бара-бара ичкертүү системасына келдик. Муну дагы биз көп короткийлештирбестен узун коюп турганга мажбурбуз. Себеби тез мөмө керек бизге. Мынакей. Бул уже кереги жок экен. Мына баягы голландча кесүү дегенде, ушул прутикти горизонтал бутак алыш максатында биз сөзсүз түрдө ыйгач кесип коебуз. Дүмүрчөк калтырабыз. Бул бизге көбүнчө бир өсүүчү, эки, көбүнчө бир өсүүчү, бир мөмө прутигин берет. Ошонун май айында экөөнүн айырмасы билинип калат. Тик кеткен сразу алып коебуз дагы, керектүүсүн алып калабыз ушундай. Учунда мөмө жок экен, ошондуктан муну алабыз. Мынакей уже жогорулаган сайын мөмөлөрдүн массасын көбөйтүшкө аракет кылып барышыбыз керек, себеби азык ушул жака жүгүргөн үчүн
ортодо күчтү алып кала турган мөмөлөр жогору жакта көбүрөөк болгону бизге пайдалуу болот. Бир жылдыктан келсебиз. Эске ала турган нерсе, 2 жылдыктан келсек, бизде сөзсүз түрдө шактын чыгышы көп болот. Шактын. Эгерде 1 жылдыктан келсек, шакты өсүшү эмеси чыгаруу саны аз болот. Бул жерде дагы ошол горизонталдуулук бизге керектүү болбосо деле учунан азыр ушул дарактын абалынан келип чыгып, тиктерди деле коюп атабыз. Максатыбыз тезирээк мөмөлөтүш. Мыналардын учтарында мөмө бар эле. Бирок алып койдук аны. Себеби биздин багытыбызды бузат, эмебизди бузат, расчетубузду бузат. Мынакей мөмө. Дейли ушуну токтотушубуз керек. Так. Бул бияка барса, өтө тик болгон үчүн, эгерде биз мындай кылсак деле бул тик кете берет. Ошондуктан баягы 1 жылдыктан бирөө тик кетсе деле кийинкиси сөзсүз горизонтал болот. Ошону калтырыш максатында кестик. Булардын учтарын токтотобуз. Аз байкасаңар, мен жалаң 1 жылдык бутакты кестим. Бул азыркы биздеги тапшырмабыз эми мөмөлөтүш болуп атат да. Дарагыбыз жетерлик даражада чоңойду. Эми массага коебуз. Мөмөнүн массасын көбөйтүшүбүз керек. Негизи бул өтө жеңил эле иш өзү. Болгону 1-2 негизги правилаларын билип алганыбыз жакшы. Эми мына бутагыбызды ала турган болсок, мөмө прутик экен. Ушуну калтырсак болот. Мына жакта боштук болгон үчүн мунун элестүү карап көрсөк, ошол алмабыз ушунчалык ийген болсо, бизге ушул бутак эң эле кем дегенде 5 жыл сонун мөмөлөрдү кылып берет. Өспөйт, бизди кыйнабайт. Демек, буну калтырабыз. Азыркы абалы бизге жакпаса дагы, кийинки абалын эске алып туруп, калтырганыбыз жакшы болот. Мына жерден буруп кое беребиз, сразу токтотууга. 1 жылдык 2 өспөй турган бутакка бердик. Мына жерде деле ошол так, эми эң жогоруга келдик. Маани бере турган нерсе ушул жерде көпүйбөң, сынып калат. Сынып кетпесин деп атам да, мен да жардам. Мынакей азыр мынага койбойбуз, себеби бул менен мынанын диаметринде айырмачылыктар аз. Ошон үчүн биз эң ичкесин тандап туруп, ошого койгонубуз өтө туура болгон болот. Буларды албаганымдын себеби бул баягы учунда мөмөлөр бар, өзү ийип алат. Лидерди сөзсүз түрдө учун алып коебуз. Азыркы абалынан келип чыксак, ушул эң акыркы чечим болду деп эсептесек дагы болот. Балким дагы билгендер болсо кошумча айтса болот. Кыскача түшүндүрмө ушул эми. Ушул эле эми устаз жана айтып кетти, бирок жана 1-2 суроо болбодубу? Канча жол бутайбыз дегенде. Ушуларга жана мына жерден чыккандарды майдын бир 10-15-теринде сөзсүз ушуну келип кылып койбосоң, кайра будан 5 бетер болуп чыгып кыйнайт да. Ошону мына жерден бирөө мүмкүн экөө ошону кылыш керек да, сөзсүз. Барды эң ошол билинбеген менен эң чоң ката болуп кетет да. Кийин кылган мээнети дагы кетет. Ана жанагы келип бир кесип кетип калат го, жанагы багбандар кээде кыйын кесет экен. Ошолор болду, кийин брак болуп калат да кайрачы. Жылда эле жанагы мына мөмө бере тургандарды алар жеткизбей эле кесе берет, мөмө берейин дегенде эле кесе берет. Эми ушуну көбүбүз түшүнбөй атабыз да. Анан эми азыр бул жерде ашыкча бутактар бар азыр. Бирок ошону койгондун максаты биринчиден мөмөнүн массасын көбөйтүп алалы, көбөйтүп туруп, анан ошол өзүнүн ошол жылдагы өсүмүн карап туруп, мөмөлөрдүн чоң кичинесин карап туруп, анан азайтабыз же чоңойтабыз, ошол толук мөмөлөгөндөн кийин анан баланстайбыз мунчу. Азыр балансташ мүмкүн эмес, бул баары бир вегетациялык абалда турат да. Азыр кокус ошону суюлта турган болсокчу, кокус. Суюлтсак дагы өсүмдү күчөтө беребиз. Кескен сайын өсө берет булчу. Бул устаздын бир айткан жери, жакшы жери,
аябай сонун болуп атат. Мага макул келгени тандоо болгону жакшы экен да. ооба. Кесип коюш оңой эле, бир баста эле кызып кесип кое бересиң анычы. Бирок кескенден кийин аны кайра калдына келтириш кыйын экен. Өсүү бир токтоп калгандан кийин кайра көтөрүш кыйын экен. Өскөн нерсени секиндетип алыш жеңилирээк экен. Эми бул устаздын айтышы Ушундай, боюнча. Негизи